Кыргызстаныбызда аябай мындай дуана тилемчилер көбөйүп кетти да. Аябай туура. Мечиттерге мына жума намазга барганда өткөнгө жол жок болуп атат, бар жогун оң жагын, сол жагын бар жок деле дуаналар басып кетти да. Но чоң-чоң көчөлөрүбүздө дагы тилемчилер басып кетти. Машиналарга өткөнгө да аябай тоскоолдуктар жаратып атат да. Сүйлөгөн сөздөрүндө дагы Аллах разы болсын дегенден башка бир же орусча билбейт, же кыргызча билбейт, сөздү да түшүнбөйт, тилдери да башка. Кантип каяктан келип атканын мен билбейм. Могу мечиттерде тилемчилик кылып тургандардын менин оюмча бир 10 эле пайызы бир чынында бир ошондой операцияларга бир же кандайдыр бир жардамдарга муктаж деп эсептейм да. Калгандары бул бизнеске айланып алган деп ойлойм да. Сиздердин оюңуздар ал боюнча кандай экенин билбейм. Ушул боюнча мынакей динибизде да айтылат, садака балелерден сактайт дейт да. Биз өзгөчө ислам дининде биз садакага аябай маани беребиз. Садака бергенге шашабыз. Бир сунушта ошол боюнча сиздердин пикириңизди угайын дедим эле, билейин дедим эле. Ушул дуаналарды жок кылып толук эле, мечитте деле, көчөдө деле вообще дуана аттуу биздин Кыргызстанда болбосо дейм да. Кыргызстаныбызда бүгүнкү күндө 3 миллионго жакын сотовый телефон колдонгон абонент бар. 3 миллионго жакын. Ошоларды бир мыйзамдаштырып, бир акылдашып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, күнүнө бир абоненттен 50 тыйындан алсак, бир айда 15 сом болот экен бир абонентке. Мен ойлойм бул садака иштерине балким оордугу тийбейт. 3 миллион абонентти көбөйтсөк, бул 45 миллион сом акча болот экен да. Бул биринчиден мусулмандарга садака бергенге, аны мына садака балелерден сактайт деп атабыз. Балким шарт түзүп беребиз. Күндө садака бергенге Кудайым жеткирсин баарыбызды. Ал жакшы иш болсо керек деп ойлойм. Ошол менен муногу чындап азыр чет мамлекетке барып операция болуп келип аткан муктаждар бар да, чындыгында операцияга бара албай атат акча жоктуктан. Мына азыр соцсеттерди ачсаңыз дагы бөйрөгүм алмаштырат элем, жардам бериңиздер, айым банкым бул, тиги бул, мондой операцияга жардам бериңиздер деген муктаждар аябай көп да. Ошол садаканы мына ошону бир тизмек кылып, врачтардын заключениясын алып, кимиси чынында ошондой ооруларга муктаж, мына ошону бир иш-чараларды өткөрүп ошондой бир жардам берсек, садаканы туура жолго колдонсок дейм да. Мунуга азыр айтып атканым, мечитте башка жерде тургандар мына бул бизнеске айлантып алган да. Бирок эч ким муну иретке келтире албай атат. Ушуну ушу жол менен иретке келтирип, садакага тыюу салганга мен каршымын. Садака берилсин, болсун, садака айтып атам го, аябай биз мусулмандарга аябай пайдалуу нерсе. Ушуну бир иретке келтирсек, болгону ушу 50 тыйын. Бир абонентке мен ойлойм, бир айда 15 сом көп эмес да, бирок бул деген канча оорулууларга жардам берет, ден соолугун чыңдаганга жардам берет. Ал мусулмандар оорулуу адамдар дагы, анын туугандары дагы бүтүндөй кыргыз элине ыраазы болот. Бул жерде ынтымак болот, биримдик болот, өмүр бою ыраазычылыгын айтып өтөт. Ушул боюнча оюңуздар кандай? Кимиңиздер жооп бересиздер? Урматтуу депутат мырза, бул боюнча өзүңүз туура айтып атасыз. Садака берүү баягы динибизде эң чоң сооптордон болуп эсептелинет. Анан жана мечиттердин оозундагыны айтып атпайсызбы? Баарыбыздын жалпы көйгөйүбүз болуп атат. Адам ошо сурап келген адам эч ким мен жөн эле бизнес кылып келдим дебейт экен да, баардыгы эле бөйрөгөмөн ажырагам, ушундай оор абалдамын деп аларды мындай сүрүп чыгууга адамдын жүрөгү деле даабайт экен. Ошого чейин, ушул убакытка чейин баягы аларга эми турсун, элден баягы каалаган жардамын алсын деген мааниде карап келебиз. Эми чындап муктаж болгон болсо, аны кууп аткан өзү адамгерчилиги да туура келбейт. Анан динибизге дагы айкары келген нерсе болуп атат. Анан баардыгын чакырып кетет элек. Ошондой боло турган болсо, эми бир сурамжылоо менен адам эч жакшылыкка бурбайт. Аны менен бай да болбойт, рызкысына береке да берилбейт. Экинчи, сиз жакшы маселени көтөрүп атасыз. Баягы ушундай жардам берсек деген, аны эми чогуу парламентте карап бир ушундай ишке ашырышыбыз керек. Анан биздин колдон келген нерсе, мына муфтиятта канча жылдардан бери биздин муфтиятка садака фитриңерди бергиле деп, анан өткөнкү отурумда дагы бу жерде Кубаныч Карганбекович сиз суроо берген элеңиз, ошого жооп катары айтып коелу. Баягы ажылыктан түшкөн нерсе бизде баягы айлыктарыбызга, иштерибизге
Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгын астыга чыгарууга иштелинет. Андан кийин да ошол жерде бир ката түшүнүк болуп калбасын, элге дагы кайталап айтып коелу. Элибизге баягы фитр садака деп орозодо баягы милдеттүү түрдө бериле турган акча көлөмдөрү Кыргызстан боюнча аны адамдар бири-бирине деле жакын адамдарга деле бере берет. Бирок мечиттерге келгени жылына ар кандай суммада келет. Былтыр бир 55 миллиондун тегерегинде келди. Бирок ошонун бир да тыйыны, мына өзүңүз бухгалтерияны карасаңыз, барып таанышып алсаңыз болот. Бир да тыйыны эменде калбайт, муфтиятта калбайт. Кудай сактасын, ошо садака фитир жеп, ошондон бир айлык алып калган даражага Алла Таала түшүрбөсүн. Бирок ошонун бүт муктаждарга, жетимканаларга, карылар үйлөрүнө, больницаларга, анан чогултуп туруп, жана сиз айтып аткандайчы, колдон келишинче, мүмкүнчүлүктүн жетишинче операцияга муктаж болгондорго, ушундай адамдардын бардыгына бир тыйынына чейин таратылып берилет ошол нерсечи. Ошону бул жерде маалымат үчүн да айтып коелу, өткөндө түшүнүксүз болуп калды. Сиздин сунушуңузду колдойбуз. Кудайым буйрса биз дагы бир карап, аалымдар менен кеңешип, муфтият менен кеңешип, муну ишке ашырышыбыз керек. Мындан бир гана береке болот. Мен сиз менен макулмун. Чынында мечитке келген инсандарды муктаж деп биз аяруу мамиле жасайбыз. Табиятынан кыргыз калкы ушундайбыз, мусулман калкы ушундайбыз. Биз аяруу мамиле жасайбыз да, мындай байкуш бечара деп. Бирок бул боюнча мен далилдер менен айтайын. Сот тармактарда көп эле жолу тараган. Коробканы алып аланча бустанчага операцияга жардам керек, тиги буга жардам керек деп жүргөндө активисттер кармап, буну биз 2 жыл мурун эле операция кылып келгенбиз го, 3 жыл мурун эле буну операция кылып келгенбиз го, бул жакшы болуп кеткен го деген да. Мына ушул негиз. Бул жерде конкретный бизнес кылып алганда мына далил ушул. Чыныгы муктаждарга бүгүн садака жетпей атат. Ортунан бизнес кылып алып кеткендер алып кетип атат. Чыныгы муктаждар бүгүн чынында аябай кыйналып атат. Мен айткан сунуш ишке ашып кете турган болсо, бул төлкө гана пайдада. Чыныгы муктажга, чыныгы оорукчанга, бүгүн ошондой муктаждарга өз дарегине так жетет эле деген ойдо да. Ушул боюнча мен сизден суранамын, коомдук пикирге сунуштарыңыздарды берсеңиз, бир коомдун пикирин уксак, эгерде коом колдоп, эл журт колдой турган болсо, ушуну баарыбыз биргеликте ишке ашырсак жакшы болот эле да. Ошол менен иретке да келтирип болот элек. Анан ар бирибизге келечегибизде акыретте садака берип, күндө садака бергенге Кудайым жеткирсин баарыбыздардычы.